Саламатсыздарбы, урматтуу биздин конокторубуз, урматтуу Роза Жазбаевна, урматтуу биздин бүтүрүүчүлөрүбүз, татынакай сүйкүмдүү студенттерибиз, албетте окуу жайдын жетекчилеринин бири катары сиздердин баарыңыздардан кечирим сурайм. Биз бирок ошондой болгон болсо дагы биз бул иш-чараны жогорку деңгээлде абдан жакшы өткөргөнгө аракет кылабыз. Себеп дегенде бул дагы өзүнчө бир ушундай аткарыла турган иш-чара экен, Роза Жазбаевна. Себеп дегенде биз өзүбүз да билген жокпуз. Булар азыр атайын ушундай окууларды жүргүзүп атыптыр. Бирок ал нерселер бардыгыбызга жакшы жагы менен жана бүгүнкү биз өткөрүп турган иш-чаранын деңгээлин эч качан түшүрбөйт. Урматтуу студенттер, бүгүн жан дүйнөнү байыта турган күн. Жан дүйнөбүзгө азык ала турган күн. Мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Роза Отунбаева демилгелери эл аралык коомдук фондунун аткаруучу директору Роза Жазбаевна Кайыкова эжекебиз өзү келип отурат. Бардыгыңыздарга белгилүү болгондой, бул фонд өзүнүн жаралган тарыхынан бери ушул жаштарды тарбиялоодо адам баласынын аң сезими, инсандык, руханий, адеп, ахлактык жактан калыптануусуна өзгөчө басым жасап, өзүнүн мыкты ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатат. Мына ушундай иш-чаралардын бири поэзия кечелерин өткөрүү. Биз бул поэзия кечелерине негиз эле чыгармачылыктан, фольклордон жан дүйнөбүздү байыта турган жакшы нерселерден бөлөк эч нерсени албайбыз. Ал жалаң гана жакшы нерсени берет. Анан, урматтуу коноктор, сиздерди ушул биздин куттуу окуу жайыбыздын төрүнөн кайрадан көрүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Себеп дегенде, урматтуу студенттер, бул жерде мынакей Элдар Атокуров агайыбыз, мына ушул Бишкек мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү, андан кийин Самат агайыбыз, Айгерим, мына тиги Турсунай, ушул жерде турган 4 агай эжейлериң эртең мына ушул биздин Бишкек мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүлөрү. Алды мыкты коомдук ишмердүүлүктү аркаласа дагы, бирок ушул чыгармачылыктан алысташкан жок. Себеп дегенде, чыгармачылык бул адамдын жан азыгы. Анан албетте Роза Отунбаева демилгелери фондунун ушул жердеги ушул ишти алып барып уюштуруп жаткан баягы жумушчу тобу, сиздерге биз дайыма ийгиликтерди каалайбыз, жетишкендиктерди каалайбыз. Сиздердин аткарып жаткан ишиңиздер менен биз дайыма кабардарбыз. Себеп дегенде бизге күндө жакшы жаңылык бизге ошол жетиштүү да. Өзгөчө ушул мугалимдерге коомдо жакшы жаңылык болуп турса, жакшы жетишкендик болуп турса, биз ошого эле абдан сүйүнөт экенбиз. Анан сиздердин ишиңиздер арыбасын, арышы кенен болсун. Ушинтип өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөрдө кайнап турган нерселерди эшикке алып чыгып, сыртка чыгара албай аткандарга демилгечи болуп, жардам берип, ушинтип дайыма ушундай куттуу окуу жайларда, жакшы жайларда жүрүшүңүздөргө биз тилектешпиз. Сиздердин аркаңыздан ээрчигендер көп болсун. Албетте биз өзүбүздүн бүтүрүүчүлөрүбүздү көрүп алып ушундай сыймыктанат экенбиз. Элдар болсо агайыбыз, Самат болсо агайыбыз, ал эми Айгерим менен Турсунай болсо биздин эң жакшы студенттерибиз эле мынакей бүгүнкү күндө өздөрүнүн ордун таап мындай жакшы бир алдыга жылып келатышат да. Анан эң кубанычтуу нерсесичи, өзүңдүн балаңан дагы өзүң окуткан бала ийгиликке жетсе, абдан кубанычтуу болот экенсиң да. О депчи мынакей деп. Себеп дегенде бүт жерден өзүңдүн балаңды айтып мактана албайт экенсиң. Эгерде ыр окуп чыккан Айгеримди көрсөк, сыймыктанасың. О, мен окуткан студент депчи. А өзүңдүн балаңды мактап чыга албайт экенсиң да. Ошондуктан урматтуу биздин агайларыбыз, эжейлерибиз, калемиңиздер курчуй берсин, мокобосун. Ал эми фондко болсо мындан аркы ишмердүүлүгү да тереңдеп, ийгиликтер боло берсин. Бар болуңуздар.
саламатсыздарбы, урматтуу студенттер, урматтуу эже агайлар, урматтуу бүгүнкү биздин кеченин коноктору, жалпы ушул ыр майрамга бүгүнкү поэзия кечеге кош келипсиздер. Ким билет качан күлүп ыйлаарыңды, ким билет кимди кайдан сыйлаарыңды, акын деген кудайдын жер бетинде өкүлү толук укуп ыйгарымдуу дейт Нурлан Калбеков деген акын агабыз. Ошондой эле биз акындар чындыгында окуйбуз, ачка токто, акча жоктор окуйбуз. Ачлык калбай калабы деп чочубай, абийир калбай калабы деп чочуйбуз деп Омар Султанов агабыздын жазган жакшы ыр саптары бар. Эмесе бүгүн сиздерди бир жакшы ыр майрамга, жакшы поэзияга сугарып, жакшынакай кечеде чогуу күбө болуп, бүгүн бир сиздерге жакшы ыр майрам тартуулайлы деп турабыз. Эмесе ушул ыр майрамды ачып берүү үчүн Роза Отунбаеванын Демилге сыйлар аралык коомдук фондунун аткаруучу директору Кайыкова Роза Жазбаевнага сөз берип коелу. Күнүңүздөр менен урматтуу бүгүнкү чыгармачылык кеченин катышуучулары, урматтуу студенттер, эжелер барбы, агайлар барбы? Эгер бар болсо эжелер, биз ушул сиздерге атайлап жөнөкөй келген жокпуз да, атайлап сиздерге мына алдыда Азамат агайыңар айтып кеткендей, ошо сиздердей сыяктуу эле мындан алды 20 жылдан ашык экен, ушул эле сиздер отурган аудиторияларда окуп, ушул жерден билим алып, ушул жерден өнүккөн, өскөн сиздердин агай эжелериңерди алып келдик атайын. Ушул Бишкек гуманитардык университетинин бүтүрүүчүлөрү. Бүгүнкү күнү сиздердин алдыңыздарда. Роза Отунбаеванын Демилге сыйлар аралык коомдук фонду бул поэзия кечелерин бүгүн эле өткөргөн жок. Бир топ жылдардан бери, арадан 7 жыл өтүптүр, 2016 жылы баштадык эле да. Бул Демилге таза Роза Исаковна Отунбаеванын демилгеси. Чыгармачыл адамдарга, акындарга ошол учурда кичине азыраак көңүл бөлүнүп, мамиле солгунураак, эл көпчүлүктү тааныбай, чыгармалары элге тартууланбай атат. Ошон үчүн ушул бир поэзия кечелерин уюштуралчы. Эстрада жылдыздары болсо өздөрүнүн ырлары менен элге таанылып кетип атат. Акындарды бир элге алып чыгалычы деген демилгени көтөрүп, анан ошондон улам уюшулуп калган. 110го жетип калды. Акындарыбыз ушул чыгармачылык кечелерин өткөрдүк. 45тен ашып калган кече болду. Ортодо пандемия учурунда бир аз токтоп калганбыз, бирок быйылкы жылы ушул демилгени кайра улантып, балким күбө болгондорсуздар, Бишкек шаарынын Ынтымак сейил паркында жайында, июнь айында баштаганбыз. Ошондон бери өтүп келатат. Азыр эми биз менен келген, мен команда жөнүндө айтып кетейин. Биз менен Чылара Тургунбековна эжеиңер, уюштуруучулардын бири, өмүр бою мамлекеттик кызматты аркалап келген киши, азыр фонддо иштеп жатат. Сезим, бүгүнкү иш-чараны, күнүгө чейинки болуп аткан иш-чараны коомчулукка жеткирип турган адамдардын бири. Бул коммуникациялык бөлүм деп коебуз биз. Ошол социалдык тармактарга, фонддун сайтына, башка жерлерге ушундай фонддун жасап аткан иштерин элге жеткирип турат да, коомчулук менен байланыштырып турат. Анан акындарды баштап келген, азыр сиздердин алдыңыздарда чыгып сүйлөдү Нурбек агай. Кыргыз Республикасынын улуттук Нур Борбор чыгармачылык академиясы деген бар. Ошол академияда жетекчилик кылат. Өздөрү менен мына жазуучулар союзунун мүчөлөрү бүтүн бир аз кичине табакта кытыштырып атат. Ошол биздин акындар менен мына Самат агай келди, биздин Элдар агай келди, Айгерим Турсунай кыздарыбыз келди. Азыр убакытты көп албайлык, чыгармачыл адамдарга сиздерге терең ыраазычылык убактыңыздарды бөлүп, ушул өзүбүздүн окуп, билим алып, ошол жерден тарбия алып кеткен жерибизге келип, агай эжелер менен учурашып, бүгүнкү ошо биздин изибизди уланта турган жаштарга кичине бир
өзүбүздүн чыгармаларыбызды тартуулап уларды бир шыктандырып кетели деп келдиңиздер. Сиздерге терең ыраазычылык, аман болуңуздар. Чыгармачылык ийгиликтер ар дайым коштоп турсун сиздерди. Калемиңиздер курчуй берсин. Эң негизгиси аманчылык каалайм. Бар болуңуздар. Чоң рахмат Роза Жазбаевна. İşinizde ийгилик болсун. Чынында жогоруда өзүңүз белгилеп өткөндөй, жакшы саамалыкты баштап, жакшы поэзия кечесин уюштуруп, бүгүнкү күндө ошо өзүбүз канча кечени өткөргөнүбүздү санай албай алган убакка келип калдык. Мындай жакшылык иштер көп боло берсин, канчалык жакшылыктар кыла берелик, ошону санагыбыз жетпей, санагандан өзүбүздүн башыбыз айланып калсын. Жогоруда айтып өттүңүз, башында ошол иш-чаралар Кыргыз улуттук филармониясында чоң иш-чараларды өткөрүп келгенбиз. Кийин ошол фонддун демилгеси менен ар бир өтө турган жерлерди алмаштырып, мындай автолор менен да жандуу баарлашуулар өтүп турсун. Кечке бир жерде кыла бербей, башка жактарда айландырып өтөлү деген жакшы ниеттер менен баштаганбыз. Бүгүн ушул Бишкек мамлекеттик университетине биз өзүбүз окуп, өзүбүз билим алып учуп кеткен куттуу уябызга, сиздердин алдыңыздарга жолугушууга келип калдык. Эмесе биз сөздү кыскартып, ыр-майрамга, поэзияга орун берелик. Байдылда Сарногоев атабыздын бир жакшы саптары бар. Бул агабыз өзү чымчып тийишип жазган акын агабыз. Сен булбулдун өзүң көрбөй үнүн ук, өзүң көрсөң кол башындай боз чымчык. Сен акындын өзүң көрбөй ырын ук, өзүң көрсөң кеткиң келет бурулуп. Ансыңарда биз акындардын ырын угалык, акындарга кезек берелик. Алдыңыздарга ушул Бишкек мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү ымдашып атат. Бишкек мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү кыздын 40 жашы улуу деп кыздардан баштап кезек берелик. New TV телеканалынын алып баруучусу, Азыркынын азаматтары деген телекөрсөтүүнүн автору акын Айгерим Токтоналиеваны чакырабыз. Токтоңуздар. Саламатсыздарбы жалпыңыздарга. Бардыңыздар менен ушул куттуу күнү, куттуу жерден жүз көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Негизи эле ушул Бишкек гуманитардык университети менин жүрөгүмдө башкача бир сезимдерди калтырган. Ушул окуу жайдан өткөндө же ичине киргенде менде башкача эмоциялар пайда болот. Кандайдыр бир жылуулук жүрөктө пайда болот десем болот. Мунун себеби да ушул окуу жайдын, ага эжелердин, ошол жаштыктын калтырган мага бир кандайдыр бир таасири десем дагы жаңылышпайм да. Анан ошону бизге эстетип, ностальгия кылып, ушул нерсени уюштуруп жаткан сиздерге рахмат. Терең ыраазычылык билдиребиз. Ага эжелерге да рахмат. Бул жерде көпчүлүгү студенттер экен. Студенттерге айтар кеңешим, поэзияга дагы көбүрөөк көңүл буруңуздар, ошол жака дагы агылыңыздар деп айтмакчымын. Келиңиздер эми студенттик жылдарда жазылган ырларга окуп берейин. Мен дагы жатаканада жашагам. Убагында 506-84 комнатанын жашоочулары барбы азыр? Жок экен. Мен ошол жерде жашаган болчумун кыздар менен. Ошол учурда жашап жүргөн кезде жараткан Аллах Таалам мени сынады десем дагы болот. Кандайдыр бир дартка чалдыктым. Башка кыздар сабакка кеткен кезде мен үйдө жалгыз калчумун. Жалгыз калып аралыктан окудум десем да болот да. Анан ошол кезде жазылган ырлар менин батирим деп аталат. Төрт дуал бийик чатыр жалгыз айнек. Төгүлгөн күлкү ыйга күбө болгон ушул үй, ушул көчө, ушул батир мен сага борбор шаардан бүлө болгон. Окуган окуу жайга барып кайтып, оюлуу шырдаңга боюн таштайм, оорусам күбүтүмдө дубал кайтып, оролуп төшөгүмө көзүм жаштайм. Тигилип айнегине терезеңдин тизилип өтүп жаткан мезгил көрөм, алтыгар кечкен кара батинкемди аярлап мештен чыккан тапка коем. Басарсам, бирок барктуу батирим ай, мен дейдин канча моонуктуң экен, мээримдүү жерине да силкинүүдө мелтиреп, кантип чыдап турасың сен? Төрт дуал бийик чатыр жалгыз айнек.
төңкүрүш кылбай кантип турасың сен? Ушул эле ырга утурлай жаралган ырлардын бири Батинкем жана мен. Үн катпастан жаздыктан баш көтөрүп, жамалымды тиктеп алып күзгүдөн жалгыз аяк жолго түшөм көшөрүп, өңүм купку, каларым жок күлкүдөн. Сүйрөгөнүм бутумда оор батинке, мени менен санаалашта сапарлаш, оорукана, окуу жайда батирде кошо жүрөт көп буттарга аралаш. Экөөбүздөн калган издер бөлөкө, мейли пайда, мейли зыян кылбасын, түшүрбөстөн өзгөлөргө көлөкө, кадамдардын катарынан тынбасын. Бар болгону жаңылбасын кадамдар. Кийинки ырым автобус деп аталат. Мен ырларымдын аталыштарын угуп алып, балким бул батир, батинке, автобус эле чыгара берет экен деп ойлобоңуздар. Башка тематикага да кайрылабыз, бирок азыркы тапта ушул автобус деген турмуштук ырымды окуп берейин. Автобус өңү жашыл, номери 4. Калаанын дордой чыгыш каттамында. Багытым белгисиз эх, ичимде өрт, баратам каалгый жүрүп арт жагында. Менден жаш, андан чыгат көп көк түтүн, алакан арчийт жашым, түтүн тарайт, арманды бөлүшкөндөй унаа бүгүн, алдыга умтулууга араң жарайт. Мен эмес, менден моңдо канча жаран, мезгилдин жүгү менен кошо түшөт, чылымды чеккен сыңар санаа тартып, автобус эл ташыган алсыз жүрөт. Мен калам сүйүү кеген ичке катып, автобус кетет анан чылым тартып. Туңгуюк, тоодо, калаада, көрксүз талаада. Туман туш тарапта, жүрөктө ойдо санаада. Кусалык менде, сенде, анан жетим балада. Аралык бизде, чет элде жүргөн жаранда. Апаке, айтчы, үн катчы ушул доорго. Кайрымсыз калкка, таш катты бардык боордо. Мерездик менде, жүрөктө жашайт сүйүүдө, мүмкүнбү анан кыялды минип жашоого. Билбеймин, билүү, кызыксыз бирок маанилүү. Мезгилби, менби, ким күнөөлүү бул заманга? Туңгуюк, тоодо, калаада, көрксүз талаада. Чоң рахмат. Нурбек агайдын айтканына да толуктоо кылып өтөйүн. Азыркы тапта декреттик эргүүдө болуп жаткандыктан аралык менен өзүңүздөр билсеңиздер керек, Сенамет деген клиникада ал жакта да журналисттик кызматты аркалап жүрөм. Азыркы тапта биздин кесиптештер да келип отурушат. Терең ыраазычылык билдирем, таазим этем. Рахмат бардыгыңыздарга. Чоң рахмат. Калемиңиз курчуй берсин, дагы мыкты саптарды жазып, чыгармачылык эргүү алып бериңиз. Азыр сиздердин алдыңыздарга ушул Бишкек мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү, бир кезде бизге сабак берип, кайра ушул куттуу университетте эмгектенип кеткен агайыбыз, Кыргыз Республикасынын эл аралык Нурборбор чыгармачылык академиясынын түптөөчүлөрүнүн бири, Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты акын Элдар Атакуров агайды чакыралып. Келиңиз агай. Саламатсыздарбы? Менин куттуу университетимдин студенттери, окутуучулары. Бул кеченин аты ностальгия экен. Эң соңку карындашымда чыгып, ушу ностальгия деп ошо жатаканадагы жашаган күндөрү, ошол учурлар жөнүндө айтып кетти. Албетте биз да баягы ностальгия боюнча айтканда бир учурда ушул биздин окуу жайды Альма Матер деп коет, биздин
дайым ушул окуу жайдан өткөндө, кайсы тарабынан өткөндө дагы дайыма жүрөгүңө колуңду коюп, ассалам алейкум деп өтөсүң да. Себеби ушул жерден биз адам болуп жаралып, ушул жерден биз калыптанууга, инсан болуп калыптанууга эң чоң ата энебизден кийин эле ушул мектебибиз жана окуу жайыбыз бизге өтө чоң залымы зор. Чыңгыз Төрөкулович айтты эле, мен ушу Москвада Горький институтунда окуп жүргөндө ушу мени дүйнөгө таанылткан Жамиляны ушу Тверской көчөсүндө өтүп баратып ушу жатаканадан көргөм, жазгам. Күнү түнү чырак коюп дейт, ал кезде кадимкидей чырак коюп, түнү менен Жамиляны жазып чыккам. Жамиля мени дүйнө жүзүнө атактуу кылды. Азыр ошол Москвага барып, ошол көчө менен атайын айдатып өтүп, ошо өзүм жашаган жатаканага ошол айнекти карап, ошол күндөрдө эстеп, дайыма колумду жүрөгүмө коюп ассалам алейкум деп өтөм да. Ошондуктан ушул биздин жаштыгыбыз, ырларыбыздын эң бир өнүккөн доору жаштык кез 20 жаш, 18-19 жаштан 25 жашка чейинки жүрөктөгү жаралып жаткан бүчүрлөр чыккан жер, мына силер отурган ушул аудиторияда сабак окуп жатып жазылган ырлар ушул жерде көпчүлүгү. Ушул жерден үйлөндүм, ушул жубайымды дагы ушул университеттен таптым. Ары бери өткөндө балдарыма дагы айтып турам, мына бизди менин үй бүлөмдү тапкан жер, мен адам кылган жер мына ушул Бишкек мамлекеттик университети. Дагы азыр ностальгия деп сүйлөшүп атып, ушул карындаштарым менен бу жерде сүйлөшүп, зал кичекей болгондо көрүнүп атат да. Биз ушул жерде выступать этип, канча чоң иш-чараларды өткөрчү элек. Аябай чоң көрүнчү, эже агайларыбыз ааламда бир алып кишилер көрүнчү. Канча акындар келчү, алардан биз кол тамга алып, силер отурган жерде отуруп, кээ бир студенттерибиз чыгарманы карабай деле, ал кезде телефон жок. Ушул сабагын окуп отурчу. Кыскасы, кайра ушул жерге келип, биз дагы сабак өтүп калабыз көп учурларда. Бар несте отуруп, мына азыр мен дагы силер менен кошо ушул студент болуп турам да. Азыр мен ошол үчүн алгачкы лирика ырлары бар, ушул жактан жазылган. Ошол ырларымды окуп берейин. Айдагы кыз. Чаңкаганда дайра болуп акпадың. Кесирлентип ак сүйүмдү аттадың. Ишеничти кең мухиттей керилген. Чаңга жууруп, таштак жолго таптадың. Билдиң бекен ыйык шамдын өчкөнүн, гүл ордуна көк тикенек өскөнүн, баяу жаным башта неге сезбегем, асмандагы ай көлчүккө чөккөнүн. Кеч да кирбей, кеч кирсе же таң атпай, адат таптым ойго салчу жадатмай, сүйүү үчүн текке кеткен убакыт, бирден менен тез окулган барактай. Кызганычтан жансам дагы түйүлгөн, арсыз жандай алдыңа жок ийилбейм, кучагында тургандырсың башканын, калыбыңда мурдагыдай сүйүнгөн. Бүтсө дагы биздин сүйүү майданы, унута албайм жамалыңды жайлары. Бала кезги жомогума ишентип, жашап калдың сен кыз болуп айдагы. Кыялымдагы жылдыз. Айыкпаган дарт түшүрүп ооруттуң. Оңолбодум, бирок азат соонуктум. Томкорлуп тоо тийсе да кенебес, бейпил элем кайдан мага жолуктуң. Калсам болмок, ошол сүйүүм жаралбай, сүйөм дедиң, койдуң бирок жаналбай. Ортобузду бөлүп турган суздуктан махабатта кетти жарык таба албай. Көргөн кезде көзүңө эле арбалдым, ыргайланып канча сагарын алдым. Көңүл отун кунунча да көрбөдүң, саамайыңдан түшүп турган тармалдын.
китептерди ачкан кезде барактап, көп окуя окулмакта таң атмап, эмнегедир чыгыш жагым бозорот, мен сүйүүнү бүткөн окшойм барактап. Түшүп турат азыр менен асманым, аңдаганга жалгыз калган аскамын, кыялымда жылдыздарды чогултуп, жетпеген соң жерге күбүп таштадым. О жараткан, колдо мени зар кылба. Кейиптентпей эшиктеги жамгырга, көксөгөнүм ошол жалгыз махабат, башка жанга бакыт кылып алдырба. Кең ааламдан аба жетпей тумчугам, саатым болбой сен ойлобой тынчыган, окшоштуруп сага далай кыздарды, ашса аштым толубайдай сынчыдан. Кете албадым жүзүм буруп өзгөрүп, дал жүрөм бут алдыңда өкчөлүп, аргасыздан айла таппай көтөрөм махабаттын жүгү менде төөчөлүк. Көптөр айтат жетпей калуу сүйүү деп. Жетпей калса сүйүүгө ким сүйүнөт? Сенсиз жаным түбөлүккө кор болор, сол жагымда согуп турган түйүмөт. Чоң рахмат Элдар агай. Бүгүн кеченин аталышы дагы өзгөчө, ностальгия деген ат менен койгонбуз. Бул жерде ар бир чыгып аткан биздин меймандар, биздин коноктор, биздин акындарыбыз өзүнүн стенд курагын эстеп атат. Элдар агай айтып өттү, ушул жерде чоң сахна көрүнчү, чоң зал көрүнчү деп. Biz bu жерде кыргыз эл жазуучусу Өскөн Даникеев менен жолугуш өткөрүп, ушул жерде биз да стенд болуп сиздердин катарда отуруп кеңири баарлашканбыз. Дагы көп биздин ушул Бишкек мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүлөрүнүн алгачкы тырмакалы жыйнактарынын бет ачарлары да ушул жерде өткөн. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Бердибек Жаңгырчиевдин китебинин бет ачарын ушул жакта өткөргөнбүз. Майрамбек Өмүрбаев деген таланттуу акын жигитибиз бар, кыргыз филологиясын бүтүргөн. Ал жигиттин китебин ушул жерде өткөргөнбүз. Сезим Толукбаева деген акын кызыбыздын кечесин ушул жерде өткөргөнбүз. Дагы санай берсек, таланттар көп. Бүгүн алардын баарын чакырууга дагы мүмкүн болгон жок. Айрымдары өздөрүнүн себептерине байланыштуу келе албай калды. Сиздер менен бүгүн 4 акын алдыңыздарда. Ностальгия деп турат, мен дагы бир ностальгия кылып биринчи курстун кыздарына бир окуп берейин. Акын биздин калемдеш досубуз Улукбек Омокеевдин биринчи курстун кыздары деген бир жакшы ырсаттары бар. Биринчи курстун кыздары, кызыл жүз тегерек бет, жамандык көрө элек көп. Сабактан бир күн калса ыйлашкан чебелектеп. Биринчи курстун кыздары, ойлору күлүк бойдон, максаты бийик бойдон, албырып эки бети тийишсең күлүп койгон. Биринчи курстун кыздары, мүнөзү өзгөрө элек, сүйүүгө кез келе элек, кыналган кыска көйнөк кийгенге кез келе элек. Биринчи курстун кыздары, гүлгө окшоп кулпурушкан, жашырбай сыр курушкан, таптаза дүйнөсү үчүн тажабайм ырсынычтан. Биринчи курстун кыздары, далай суу кечесиңер, чоң курска өтөсүңөр, аттиңай ошондо эле окшобой бүгүнкүгө өзгөрүп кетесиңер. Чоң рахмат. Азыр сиздердин алдыңыздарга кайрадан ушул биздин таланттуу кызыбыз, акын кызыбыз Турсунай Калмурат кызын чакыралык. Келиңиз. Арыбаңыздар, ардактуу биздин куттуу уябыз Бишкек мамлекеттик окуу жайы. Андан сырткары биздин сүйүктүү студенттер. Керемет, ушундай баары ниетке жараша дегендей эшикте керемет аба ырайы болуп турат. Жүрөгүбүздө чын эле сүйүү жөнүндө, андан сырткары поэзия жашап аткан учуру. Мен бул окуу жайды 2018-жылы бүтүрүп, магистратурага чет жакка кетип калдым. Ушул жакта отурчумун. Философия бизде группа менен өтөт, билесиңер.
айрыкча философия сабагын жакшы көрчүмүн, себеби ошол учурда гана ыр жазчумун. Анан жатаканада жашаган кыздар барбы? 269-ду күтөбүз, баарыбыз. 269-ду күтөбүз. Ооба, мен күтсөм жок. Анан жатаканада Айгерим эже, мен да жатаканада жашагам 5-кабатта. Салам БГУ деген ырды окуп бергим келип турат. Биринчи курстун кыздары деп ыр окугандан кийин ушул ыр дал келчүдөй болуп турат. Пайда чыкпайт үнсүз тыптынч коркуудан. Ошол күндү издесек да жок улам. Бир учурда бала элем, жаш элем, бир убакта учуп кеттим окуудан. Ак баракка, ак китепке жанаштым. Өмүр деген мектептен көп адаштым. Өзүңөрдү группалаштар көп издеп, ошол күндү күндө издеп бараттым. Далай жеңиш, далай сырды ашчумун. Эм өзүм башчымын. Устат кылдым бул өмүрдө түбөлүп, мугалимди, китептердин жакшысын. Чарчаганды билбейт эле булар ой, күн-түн иштеп, келечекке курап ой. Биз ыйласак кошо ыйлап сүйүнгөн, бизге чындап беришчү экен туура ой. Мээңе күндө адам бол деп кояр ким? Жазган ырды көңүл бөлүп угар ким? Жашоодогу жашаганнын баарынан таазим сага таазим мугалим. Дечү элең ушуларды угат ким? Ошентсе да сага үзүлүп турат миң. Ата-эне төрөгөнү болбосо, а турмушка даярдаган мугалим. Биз бейилге, биз ыйманга суусадык. Биздин күнгө кеткендер көп чуу салып, керек эмне жан дүйнөмө дагы да кереги жок эле мага кусалык. Калемимден кайгысы күнүн чыкты, капада кылбайт эле чымчыкты. Дей койчу ушул сапар булугуп, дербиш болуп келдим издеп БГУ сага тынчтыкты. Мага сабыр, мага жаңыр жөнөткөн, маңдайымдан сынап тагдыр көп өткөн. Жакындарың улам сындырса, жакшылыкты күтмөк белек бөлөктөн. Мейли чындык үчүн дайын кулайын, мезгил өзү мерез муңду уудайым. Эртеңиме эргүү берген, эм берген, мээримиңе ыраазымын Кудайым. Эшикте кыш, бул жерде баарыбыз 19 менен 21-дин ортосундагыларбыз. 20-чы кыш дегенер. Кайда чана балалыкты сүйрөгөн? Ким бар дейсиң, бала кезин сүйбөгөн? Ата-эненин мээриминен үшүбөй, жалганы жок, жылуу сөздү сүйлөгөн. Кайда ошол кардай жааган балалык? Гүлдөр калган бирок алар жазгыдыр. Жок эле го түйшүк арткан таңкы ыр. Кеткен үчүн сезбей күчүн жаштыктын, менин жолум себеби жок тайкыдыр. Болсо гана тунук кардай балочур. Керек туура, кээде бизге кыйналыш. Келдим бүгүн, дагы деле жыйналыш. Жер бетинен жетип барып кучактап, жок дей албай тоскондоймун 20 кыш. Жолдо калган өңдүү бирок балалык. Азыр баарыңыздар дээрлик ооруп, сасык тумоолоп, эч нерсеге көңүлүңүздөр келбей турган учурлар болот. Поэзиянын тили менен айтканда, акындардын температурасы кандай экенин окуп берейин. Жандуу нерсе кеп кылат тура. Жан дүйнөмдө температура. Жашоо сени бек кылат тура. Жашоом бүгүн температура. Жакшылыгың тез сынат тура. Жаштык күнүм температура.
Максат артка тез жылат тура, махаббатым температура. Өйдө төмөн албайсың тура, өмүр өзү температура. Күйүү менен же сынат тура, студенттер сүйүү деле температура. Жүзүң жокто кеп кылат тура, жүрөк бүгүн температура. Ойлоруңду жеп тынат тура, 39 температура. Талантыңды тез сынай тура, урматтуу калемдештерим, акындар, тагдыр деле температура. Чоң рахмат. Барда мен үчүн миллиардер Сорос агахан Билл Гейтс дагы кем магал. Билбеске макон ичага, таарыныш жок ичага, поэзиянын алдында падышаң дагы мусафир, падышаң дагы бечара. Алига Акималиев, раматтык акын агайыбыз сахнага чуркап чыгып ушинтип көпүлдө урларын окуп турарлы. Акын дегенде биз дайыма ушул сахнаны еңсеп, сахнага чуркап чыгып, көпүлдө өлө окуган, жан дүйнөсү ашып ташып турган адамдарды элестетебиз. Кийинки учурдун акындары сыпайы, сахнага чакырмай чыкпайт. Анан ырларын таптап, баптап окуган акындар болдук. Эмес алдыңыздарга кайрадан биздин агайыбыз, биздин устатыбыз, акын, Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Самат Тайыров агам чакырайын. Bundan 22 yıl bugün ушул залда Түрк oyuncularının, kalemdişlerinin katışmasında benim allaşkı çağrışım kişiliktim. Andan beri негизинде поэзия кишилерин катышат экен. Ушундай күчүлүк сөздү берип, жаштык кезде эске сала турган проекттердин негизинде жана Жаштар союзунун өкүлү Орбек мырзага тилек айтып анан жогоруда калемдештерим айтып өткөндөй биздин кырдаалдын көпчүлүгү жаш кезде жазылган, студент кезде жазылган, жакшы күндөрүбүздү такабын жашаганбыз. Ушул залдарда мугалимдерде лекциялар окуганбыз. Кыскасы биздин жаштыгыбыздын жакшы күндөрү ушул жайда, ушул жайда калганбыз. Анан эми Кыргызстан андай болуп Кыргызстан Акбар Республиканын досу академик Абдыралы Экебаевдин жазган жакшы макаласы бар. Акин болбой акын босок дешиликтин. Анын сыңарындай жаш кезде сезимдерибиз орукташып турган кезде биз дагы жанымдагы акындардан босок деп тилек кылчубуз. Ошол кездерде биздин дагы дымагыбыз ашып ташып мындай оруштурган сезимдерди жазган кезибиз болгон. Ошол мунун 22 жыл мурун өткөн кечеде окуган айрым окууларым эсиме түшүп атат. Кечээ атайын шийлеп койдум эле, ошолордон силерге окуп берейин. Урматтуу студенттер. Өгүз жүрөк артып алып ийинге, өрдөй булам афимисттик демгенен, өздү мокуматпай келешигинге, өзгөлөрдөн деймишиңден келбелен. Оğul akçalar, андай çuklar kadar, sayı taşınday, bırkıran, kum buluğun, ağa kıldığı, kökü demir canlar, aynı bayılış bakımından bu yolda. Memleketli kızmakta 2016 yıldan beri işlep yapıyoruz. Кейде өзүмө ыраазы болгон кездер болот. Ошондо жазып койгон бирки сакталат. Эми сокпойт. Айран чыккан ойлор менен жашасам, анысынан мунусуна отурам, алты санын аман туруп ойлонсом, анысы деле ошогоппун туруман. Кайда барып, кандай турмуш кечирсем, калган күндү кай максатка жеткирсем, ушуну эмне келет болгон, узак жолго учагам.
үчүн атасы абдан чоң байлык сыйлык. Атамды жоғалткан кезде атамды жоғалткандан кийин канча убакыт өткөндүгүн жазган бир бар эле. Атпай таңы сыйгөлөр бырактатам, арсыз кылган эле мен чурактатам. Ат бастырып жанаша мезгил менен үзүлмөдүм атамды улап жатам. Өрүл тамга суюлуп катарыбыз, үзүлмөсүн тирилип сапарыбыз. Өмүрлөргө турганда шарабыз. Жазбайынчы жомокту капкайдагы, жабылар барактар актайдагы, жараткандан жалбарып суранагым, жалп өчпөсүн өмүрлөр жазгайдагы. Turmuş kurduk, nikah kayıp деген болуп, өмүр көргөн адамга нике байланысын турмуш курасың жашайсың. Ошол тиешеси бар. Сен эч качан эч бир жерде көрбөгөн, сен кезиктин, кезге жашып өзгөн, жазмыш экен бир жолу кандай жанды, алдыбызга сабындык бергөн. Тамырымды тарткан ентибизин, табыштыр шүйгөнлөрүбүздү эң узун балалыктын бажырайган элесин жараза үлкүнүбүз болуптур. Залкар тарап түйүндөнүн түн ичин, шаң музыка эч токтотпой жүрүшүн, мен канбаймын музыкалык букеттен жыттасам да мен өзүм турар жолумду. Эмес алдыңыздарга музыкалык тыныгуу кылалык. Биздин ушул калемгерлерди куттуктап бүгүнкү кечеге келген биздин таланттуу кызыбыз кадимки Аксубай Атабаевдин небереси Сайкал Атабаеваны чакырып коелук. Саламатсыздарбы, коноктору. Мен буга жаш калемгер акындардын Жаны толкун аттуу кадайбек клубунун атынан конок болуп чакырылып отурам. Бүгүнкү чакырууңуздарга чоң рахмат, ыраазычылык. Азыр мен сиздерге Аскат Жетиген уулунун азыркы учурдагы белгилүү болуп жаткан Зар канда аттуу чыгармасын тартуулагым келип турат. Анда кабыл алып коюңуздар. Ажарың арбалып, дидарың асырланып, мұңқаны көрданым бұлышқа жинанып, қимыл салған
ушул былтыр ушул убакта жазган экенмин автордук чыгарма. Бул таратуучу чыгарма максат жөнүндөгү жазылган эң биринчи оонун эң биринчи ырым. Бүгүн ушул ырымдын бет ачары десем жаңылышпайм. Ушул жерде сиздерге арналып отурат. Анда кабыл алыңыздар. Мөлтір махаббатым, жүрегімі шам жақтым, бір өзіңдің жанғансың, махаббат оты, бақыт бұлты. Өзім саған арбалап, көрсем де болам жағына. Өзіңді өтіп жүріп, сүйіктелеп күтіп, шұрқаттың борапжан, балбылдап жанған асыл әрегіне, балтамған ыстық шербеңдеріне, шамшыған мұқам нәзік үнің. Арзумдың арнан жалбырттаған обондығымдың, жазған маңызды сүйікті сөзімдің, жаңырған туны бір көңілдің. Салықтың ұчқыны, сағыныштың толқыны, тұшады мені жаным көксіп жебіне, сезіміне. Ескегімде четіңдан, қармағым келіп қолымдан, мағдырап махаббатқа, өмір сүрсін қанай. Шұрқаттың борапжан, балбылдап жанған асыл әлегіне, балтамған ыстық шербеңдеріне, шамшыған мұқам нәзік үнің. Арзумдың арнан жалбырттаған обондығымдың, жазған маңызды сүйікті сөзімдің, жаңырған туны бір көңілдің. Шұрқаттың борапжан, балбылдап жанған асыл әрегіне, балтамған ыстық шербеңдеріне, шамшыған мұқам нәзік үнің. Арзумдың арнан жалбырттаған обондығымдың, жазған маңызды сүйікті сөзімдің, жаңырған туны бір көңілдің. Шарапат, жаңы толқын адай құрылының жас таланты, келечегінен көпті үміттендірген көп қырлы талант иесі Сайқан Атабаевға бір қол шапқыңыздар. Эми кезекте авторлордун, акындардын өздөрүнө берейин, кезеги менен чыгып, жакшынакай ностальгия кылып, жана жогоруда өздөрү таанышып, кененирээк сүйлөп кетти, азыр кененирээк окуп сиздерге лирикалардан, сүйүү сактарынан тартуулап берсин. Кабыл алыңыздар. Келедерді сағайтам береді, сен оқиды, оғыдан бірімден кетті ғой. Азыр чыгышпайт, настанып сені қойды, шығайын деп еркелеп шықтым. Студенттер біз негізі БГУ-да
студенттер көпчүлүгүнө тасма көрчүбүз. Тасма дегенде кино көрчүбүз. Манастыркан театры жаныбызда, БГУда көпчүлүгү кыздар окуйт. Маңайыбызда политех, Манас, автошкола, ал жакта кызгалар окуйт. Чакырганы ушул киного көп барчыбыз. Бул деле студенттик күндөрдө жазылган чыгармалардын бири Тасма көрдүм деген атта окуп берейин. Тасма көрдүм, ойногон жалгыз эмес. Таңыр кала, башка тандоо болгон жок. Мурункорун катар 2, 4 жана 5. Мунун баары ромега талган жок. Иштин шире, кычкы, таттуу аралаш, ирети жок санаасыңар миң жутом. Фильм сүйүү, балким тагдыр тууралуу маани эмес, керек сени унутуу. Унутам деп айткан сөзгө каршылаш, улутунам, күчөм кайра эске алам. Ушул жайга багып берсе сагынуу, убайды жем, анан кантип кечирам. Кечпейм сенден, махаббатыңа сүйүм, күтпөйм дагы меникиндей сезимди, а сен күттүр, сагынууга себеп бол, а мен сүйөм дал ушундай кезимди. Көкпек менен ооба дегендерди окуп берейин. Жолдошума арналган. Жолдошум негизинде көп айтат, көкпек сен, бирок көкпектин ичинде ойын кылам. Түн ичи кала чырактан мунчуктанган, түнөргөн батыр бүгүн да муңду жоготкан. Ичинде үндөр телефон тиктеп кареттер, ийдетсиз бирок мен баарын да артка калган. Үйүмдө добуш, сыналгы сүйлөнмөйм керек. Üşüyüm, balkim anı da sezbey töndürüm. Görümü köptü biriniz bирок баарында карегим демек, чуңчуркай корком өзгөдөн. Тырмагым коюп, сен сүйгөн кызгылтым менен, тынымсыз канды өзүмө көргөн өңдөнүм. А бирок чында тамырда кайнабысыңын, атайын сен деп өзүмө көптүгүм. Көптүгүм жакпай, шоктугум жакпай малыммын. Кейде мага келбекти сага таарынгым. Көкпек мен ооба, сүйүү деп жарык көгөрүп, кызарып барып, саргайган сары жарынган. Тумандуу махабат. Тиктешип кезикпеген эки тоодой тизгиндеп тилектерди чырмадык да. Сапырып санааларды чыңызгытып, сыртынан билемсиз бир калды. Тагдырга шылтап коюш жеңил чечим, тамырлаш боорумду эске албай. Алсыздар алсыз жанды издей баштайт, күчтүүдөй күйөт муңга кезбей албай. Кызым да жашы, бирок дүйнөм чыйрак. Кызымдан алооломдум түдөөдүм. Сезимдин сыноолору кээде кыйнап, сылтырап, сен деп кайра бүтөлөмүн. Сүйүү үчүн мейли көз жаш карыйгалсын, көр болуп калсам деле жүрөк сезет. Караанын карааныма бирикпейин, кирпигим жашка жуунуп, дениз кечет. Дем дароо өткөр кылды бул көйгөйүм, демиктин дем алуунун жолун таптым. Тура албайм байкисмал бир көрмөйүн, тумандуу, үмүт жыттуу менин бактым. Эсимде көлдөн жээге кумдар көзгө чагып, көрдүм сени жанымда бар дос балам. Тагдыргалы же сүйүүгө багынып, ошол жолдо калган издер кош катып. Сенди майдай серпилдеткен чачтарын, сени мени ээрчип көңгөн баштадан, таттуу дебес балмуздактан башканы андан таттуу махабатты таппаган. Темир жолдо кезигишип үн катпай, темиришип көздөр анан сырдашчу, бактыбызга болуп жолдор ортоктош, балыкчынын шамалаган ырдачу. Поезд, вагон чиркенишип чуулдап, пенделердин муңун сүйрөп өткөндөй, а биз үчүн рахат шаң зымылдап, ашыкканбыз бирөө бакыт төккөндөй. Каалаган адамыңа кездешер, таң калба, кызыма тамыр кала. Табы жок сүйүүнөн жабыркала. Көмүп сал кусалка агырчы, качандыр айланармын кабыргама. Сүйүүнүн
сезгим келет улуу наркын. Сагынба, мен сагынам, сезип баркын. Кызыл сого берсин оолум, селтете жакырганда сенин атың. Ойлонго, ойго алгың келбесе эгер, ооруга дала болчу кездер келер. Кызганыч даамын чындап таткым келет. Каалаган адамга кездешет. Жанымдан узалар, көп бейт, шайыр, өзгөргөн өзүм. Жолгон адат күлүп көзгө жаш алуу, өзүмдү өзүм түшүнбөгөн дүйнөмдү өгөйсүнтүп жүрөсүңө капалуу. Билем, сенде калыптанган бир мүнөз, токтоо, ойлуу, топук кылган баарына талап кылып менден ошондой сапатты тагдырлашым, күтпө дагы таарынба. Жайыма кой, жасалмасыз жанымды, жашоонан сен жөнүндө өр жазам. Кеткен болсом, кош денистен кол серпип, кайтып келем, жалгызга сыйбастан. Ченеги жок, чектөө толгон ааламда, жан дүйнөмдүн эркин, эпсиз тушула. Жашайм мендик башаламан ой менен, а жакшысы сен жанымдан узала. Мен эми оорун алып автобуста жөнөйүп үй көзүнөн кетип жаткан энемди көз алдыма элестетип күлчөнүн чөөн менен сүзүп жаткан кайдасың апакем тапкан сапар түнүндө жорбогачы кыздар мен эми кайда барам үйгө барам достордун жамап кеткен ысык салам аттар менен босогону оозуңа суу тамызып олтурган журч эскердим окуяны ошондо тарстар кетип жүрөктө канталар жаш эмес арып турду сапсыры октябрдын күзгү суук бир түнүндө ата келип турган эле молду үйүндө балам жети түндө бара албайм деп салды эле мен ошентип сагыныч күйгө үзүлдүм. Ошол түндү таным көрбөй, баламдын келечек багындырдым. Мен калган ошол жары күздө ойлор менен, жанымда байкуш эжем, көз жумган жездеме аскын болгон тең азапты көтөрүш кыйын экен. Колума күрөп алып, ырыктын топуракты күрөп алып, денемди көмүп жаттым, жашымды төгүп жаттым. 40 күнүм 40 жыл өтпөй арам, колумда чоң түйүнчөк, энем жок кайболду. 40 күнүм 40 жыл өтпөй арам, колумда чоң түйүнчөк, энем жок кайболду. Кайдасың? Балалыгым, өскөнүм, өмүрдүн эң татына берген күнүм, эскилип кайда жүрсөм ээрчип алат, калганбы ошол үйдө өчпөс сүйүүм. Дагы эле таштап сени кетип жатам, көп жылга келе албайм сезип жатам. Ал үйдүн очогунда чоңоюшкан мен түгүл, эл үйдөгү менин атам. Ал эсимде короо бойло өскөн кунам, түшүмө да кирчи болдум аңлам, сагынып чоң энемдин ыр жолоогун түшүрөм арларга. Алыста жүргөн кезде мени жоктоор, барбы деп бир кайрылсам эски достор, көбүнө акыл токтоп адам болуп, аракка бериптир эрк боштор. Афганистанда кайтпай калган биздин агаларыбыздын жигиттери мана болду. Төрт жашоо азабында кыйылып, талкаланып душмандардын уюгун, бирок турмуш оңдугуна ийилбей биз салганбыз бөрөлөрдүн чегерин. Биз тепсеген кандуу жолдун арасы, атайтуу кең караттаган талаасы, досум калган ошол жерде көмүлбөй, ошол менин жүрөгүмдүн жарасы. Биз чурканып, октон качып капталдап, колубузда ок тугулган автомат, баары
сулап жалгыз калдым ичинде, элестери жүрөгүмдө аралап, мага дагы ок жагылды жүрөккө. Жетпей калдым казармага түнөккө, кечир апа ак сүтүңдү кечир деп мен үлгүрдүм эң акыркы мүнөттө. Азыр жатам, колумдун кыймылсыз, менин көңүлдү көп солдаттар уучусуз, бөтөн жерде жатсамдар апаке, туугандайдын балалыгымдын туңгуз. Биз кайтпайбыз, кош боло мекенин, парзын кылдык, сага кызматыбынын, кандагарда отко күйгөн жигиттер, эч унутпа каныбыз экен. Эч унутпа каныбыз экен. Акчага чалдырып биз акча менен болду. Жан дүйнөбүз жакырланып уроодо, жансыз болуп турса дагы бир кагаз адамзаттын башын байлап сыйлоодо. Сен көп жерде адамдар көп күнөө, сен жок жерде ач качып мөлдүрөө, кара күчтү кактай соруп калтырбай, акылды да бийлеп алып көптүңө. Бардык тең жасалма. Күн чыккан соң мезгил келет батаарга, ал өзүнүн бир жолунан адашпай, адамдар бир башкача жасалма. Ак жүзүндө жасалмалуу айкын кеп, айдай сүйкүм, күндөй сулуу кыздарда айталышпай периштелер аяктанды. Жасалмалуу жолун алдык үйлөнүп, тилиңди да жөн сүйлөбөй бурмалап, дилибиз да калбай болду күрмөлүп. Молдок айтат бийик сөздүн азанда, балким анын арасында жүргөндүр, жаратуучу Кудайга да жасалма. Күн чыккан соң мезгил келет батаарга, ал өзүнүн бир жолунан адашпай, адамдар бир башкача жасалма. Кайда элебиз деген чыгат. Жазуума азыр жок себеп деле. Ысыкта көлөкө терек деле. А сизчи ал мүнөт кайда элеңиз? Жан дүйнөм ооруга керек кезде. Күнүмда, түнүмда, жалаңымда, ыр менен байладым жарамды да. А сизчи ошондо кайда элеңиз? Адашып жүргөндө караңгыда. Жазуума себеп жок, катка барып, жап-жакын туруп да жакка айландым. Азгыргандагы адамдарды ак чиркен мен азыр таппай калдым. Жалбырактан үзүлгөндө жүрөгү, жалбырактан үзүлгөндө жүрөгү. Жарык чачкан асмандагы күн өлдү. Жашай албай бир секундту узаткан жамгыр сенин тамчыларың күнөөлүү. А сен жамгыр мас экенсиң, төк соолу. Айрыктары жан дүйнөмдүн көп болуп, турат жылбай, бет келишим муздакка, турмуш өзү, кызыл сумка, көк жол. Коркот адам сүйүү эмес айылдан, кол булгалап кеткен бирок айылдан, күздү күтүп, жаз узатып сүрдөнүп, күмүш түскө жар жаяп жайылдан. Жүрөк деңиз жүрүп турган жээгибиз. Бул дүйнөдөн не каалайбыз дегибиз? Агыш көйлөк, кызыл сумка, көк жолу, ага дагы, сага дагы белгисиз. Айрыктары жан дүйнөмдүн көп болуп, а сен жамгыр мас экенсиң, төк соолу. Жетпей күндүн агымына жеңиш тапса эмнекен? Жеңилгендер махабаттан же бул күндү кем бекен? Мен издеген махабатым бекеринде элдеген. Ыргалар сырачпай барактарда, ыйладым сүрүлгөн арактарда, ыйманым сүйүүгө тоскоол болор. Мен сени сүйөм деп баракканда. Сезимдин булагы жайакканда, сен көргөн бүт дүйнөм
алаканда тынч жүрөк тартылат сени көздөй ызы чуу мезгилден тажаганда. Түшүнбөй сүйүүнүн келмесине, түшүмдү жооруймун эмнесине, кең жолдо жараткан шерик болуп, кезиктир жүрөктүн пердесине. Сурачы болду жаратканда, сүйүүрүн жазсам ал бараканда. Мендеги сезимди ыйман тосот, мен сени сүйөм деп баратканда. Менин эң жакшы көргөн ырларымдын бири себебин билбей жүрөк жактыруу. Дал ошол ырымды жаткан. Сезими баш ийбеген ал учурдун мен билдеп көз ачылган жаш булактай. Мен сени сүйгөн үчүн бактылуумун. Сүйүүгө барбы жокпу убактыңыз? Сүйлөшүп бак тойду уланттыңыз. Ажайып коозугундай айтып бүтпөс. Кыргыздын тоолорундай кочагыңыз. Күн болуп күндө чыгып ээлигиппиз. Муз болуп түбү акыр ээридик биз. Гүл тарта жүзүмө от махабаттан. Бир ирет жакындаса эрийбиз. Муздак үй, денем өрт, көзүм жаным. Музыка ыргагы бузуп баарын. Мендеги сезимдин ээси бирок жанымда жок үчүн булганым. Себебин билбей жүрөк жактыруумун. Мен сизди сүйгөн үчүн мактанам. Салтоо махабат жайсына аты жок ырдагы окуп берет. Албетте ар бир кейиптери бар, каарманы бар. Ошондо мен ушу ырдын ат коюуну анча эле көрбөйм. Шуну да жүрөбүз. Бакыттын таны аккан сыйдын баарынын жүзүн байырлап шаттып, жоолукка өлбөш апакай үйдөн жоктоптур мага кыярбас чачтып. Ишеги сенин ишең бир жыл, кирменди мени изгөйгөн аттай, өңгөнүм сени, өңгөгө өтпөй өзүңдү кылып, өтпөсүң өмүрдөн актай. Ата-энем бизге батасын берип, агайдын тойдун шаагысы бүтпөй, айылдын эли агылып түнүп, аркалап биздин тойубуз бүтпөй. Жаным да сен, жакыптай жаным, жаштардын баарын көз албай бизден, жан дүйнөн бурун деңиздей чалкып, жаным бул сезим, жаным иштен, жашоодо кандай жалтыратып үмүттүү жакшы жашоодо үзбөй, күн батпай үйдө айланабызган, ой болсо капыс, баарысы түштөй, туш менен түшүп турмушкачы. Самаппы же, акмалаппы жолтосуп, сенден узуп сезимдерге калды. Сана менен жүрөгүңсүз достошуп, саңалар сары түстү жаман. Көтөрө албас өмүрүмдү акаган, көктөм жыты, тамашасы өстөрдүн, көлгө окшотуп, көкүрөктү жаркаган, кетпе менен, дем менен кош бол. Кечээ бүгүн чалган жок телефон. Өткөндөрсүн, балким кетип чыдагы, балкимдей саргайган боорум, бирок сенин көзүң турду. Сезбей башта сезимдериң сенеген, сен өмүргө шерик болор дегенин, ара жолдо калганымды аңдабай, ашыкмын, адашыпмын дегеним. Каанасын ачпай жаткан жүрөгүмдүн, караймен кандай көрүнүчүн, карайлап коюп сени сүйдү, кана сен мени артык сүйгөн экен. Бүгүн капыс жайда калды жайдым, бир көрүп калган оштун чаап үйгөн, бүтүнүмдү тоюндурган шекелдүү, бир отоло сиздин секет. Деп жүрүп калган жаңы сезимдерди кабылганда ушундай баштап. Сүйүнүп сени тапканга, сүйүнүштүн чыгып басканга, көңүлүм көккө серпилди, көчөдө чогуу басканга, сенден бир эмес экениң,
Sen bilen ondayken balçıklar aşıklarını baykamayız gideli. Kıyıları bilgen yaşadı, kızlardan sendey az ede, tarihini yakşı sendeydi tapteken kanda ekene. Soyup sürüktün, soğuğan şekli öpkün. Çımın can gözüne çıkacak, çıkmasın baktı çürüktü. Sana anı varıp, sağ kolu varıp, sanımdır gitti aradan, sağından sabırmış bolluk sanadan. Kır yolda жүрüp, kıyıdalı suyup, kıyılған bıraktan, жазмышқа біліп, жаратым сөйлеп, жанды тұтынғанған. Ал жайманбай, арзумаданбай, асыл жар іздеп келемен, тоқтолбай барсам, тоспаны барсам, тоғысың сөзіне жер. Чоң рахмат. Ақын балабыздың шашысы кетіп, шыдамы кетіп отырған кез, маған çok көп болмаса. Қазір бір музыкалық шегіліп алып, біздің жас қаламгер ақын қызымыз Тұрсынай Қалмұратқызының Сезім дайрасы деген жақсынақай өлеңіне Шерзат Жұмалиев деген жігітіміз оған жазып берген екен, ошол жігіт атқарып берсін, қабыл алғаныңызға. Жастары, саламатсыздарбы? Бүгүнкү сонун кече болуп атат. Мен бир жолу оон жазып,оондоруму өзүм ырдабай бирөөлөргө беришим. Ушул бүгүн окуган бир кызды сүйүп, бир жакшы өзүм ырдаган келген оон жаздым. Бирок текстин жаза албайм. Биринчи, экинчи строчкасын жазып токтоп калдым. Bir yıl жүрүп, Тұрсынайга айттым, ошолорду жазып берчи. Сен жазып берди, сразу ырдадым, өзүм ырдадым, өзүм оодурдум. Азыр аккордеон менен ырдап берем азыр. Азыр ушул Сезим дайрасы деген ырдап берем. Бийигирээк кое берсеңиз.
Mümkün olsa kendinizi sıralar. Bu okuyup akademiyle hizmetlerine yaptılar. Men mana so'g'im керек. Кагылып доолбастар жаңырып аска таштады. Айтылат манасына акырын тырышат уйгандачы. Мен аны угум керек, андагы ар бир сапка кошулуп турум керек. Көзүмдү жумганан сагынбай саякпайдай тарыхты бир бараттап чыгуум керек. Айтылат манасына асманда күн күркүрөп, мамада ат күрсүнөп, кое бер ошол атты кыдырсын кыргыз тоосун, бабалар изин басып ала тоо ашып, кандырсын күрсүн жуосун. Кол чапта, ага сыртта.
Айтылсын азыр манас, калимди жаштар өтсүн, кошулуп жыңгыр төгсүн, эркиндик эр таймашы эстелик, жүрөгүм жарым журам, бир сойкалсын. Айтылсын манас, жар салып чоң газапты, жар салып каада салыпты, унутпай жүрсүн үчүн кечиримге канча запты. Токтобой дагылайсын, жан дүйнөм толукталсын, күнүтүн манас тыңдап, кулактын кычуусу толук катсын. Акырын тыншап, үн катпачы, мен манас угуум керек, андагы ар бир сапка кошулуп туруум керек. Өгөй болгон тоолган жерге. Өздүк алам өгөй болгон тоолган жерге. Өмүрүмдүн 18 өткөн сенде. Жаккан алам жакпай калды жүрөгүмө, жаратканга мени кеткен жазгарды. Балким чындап билсе үчүн кадырымды, баштагыдан азыр бир тоолуз кылган, баягыдан артык көрүнмөй өмүрдө, кайрат отун жүрөгкө жагып турган. Барым сага кышта, жайда, кеч күздө да бактылуу мүнөттөрүн сезиш үчүн ата-баба баскан жолду таттай басып, ары бери балчыктар кечиш үчүн. Түтөксөм да тоого чыган арча жыттайм, түгөнөрмүн учагында, кең боорунда. Топурак кучактап анан уктайм, тоого да ошондо бул. Айыл дегенде мен билебиз эсте түшүнбүзбү, балалык туурасында эстесем, эгер атам эске түшөт, атамды эстесем, балам эсте түшөт. Себептен үйдүн кичүүсү болгондуктан абдан эрке өстүм. Ошол жаңы эле жазган сыясатка элек ырлардын бири атам жана балалык. Балалыгым балчык, баткан темсиген. Баяу мүнөз, балдан тыптуу кезделем, өткүнө атакемден жармашып, өзүмдү эң бактылуу сизчи. Балалыгым издер калып боз жолдо, баарыбызда чыктан бар боз жорго, учак кылып атакемдин буттарын ушчу элем Москва, Париж, Лондонго. Балалыгым таба ташып көмкөгө, барманан чуңкур кайтмай көрмөгө. Ушунчалык чуркаар элем сүйүнүп, уназылык атакемден көргөндө. Балалыгым бир туугандар жанында, батыр, баттек баары жакан айылда, эч нерседен кабары жок жүрчү элек, энем менен атам көрүп кабалган. Дүкөндөрдө отуруп, дүнүйөбүз таттуу алчыбыз кызыгып. Дала элек жер тепкилеп ыйлаган, атам керчө бербейбиз. Ошол өзгөчө бир кез экен, ой тоолорду кыдырдым да мен ичем, атакемдин ийиндей бийиктик ааламдагы эч бир жерде жок экен. Атакемдин учагындай тик учак асманда эмес, ааламда да жок экен. Балдарыма толук талап көксөгөнүн арманы, тоодой тирек болуп тамчыгандарым, тыңшап жатсам кандай гана керемет, түн уйкуда уктап жатса бакар. Эң күндөрү чак айланып учкактап, күнү анан ыйлап кирсе бушаттап, эң бир алам калкач болуп турган сен, кокус колу калсам ойлоп учактап. Көкүрөгө жүрөк улам баштарын, көзүңдө серпип жатса каштарын, көрүп алып көөдөн толуп жыргайсың, көйкөлөктө там-там этип баскан. Жыгын жыктап, жүзүн сүйүп бөктүн, жашоо бакыт, жарык чачып айсыз түн. Ырыс аба ар бир үйдө жагарса, ызырданан, ыңаалаган ушул чоң рахмат. Адам акылды баардыгын билсе болот. Темирди да кызытпай ийсе болот. Жаңылык калбаш үчүн бул жашоодо жаңылык калгандан да сүйсө болот. Билбейм,
энемнен алданганым, көзүмдөн жылуу учкун таба албадым, капастагы куштай тынбай учурдум чын, апес деп жүрөгүмдө багалладым. Мен анда сезимдерден жаңылганмын, санаадан канча жылдар арылбадым, бакырайып тиктеген карегимден өзүмдү канча издедим, табылбадым. Ортобузда эч нерсе болбогондой, өзүнсүз жашоомдагы оордогондой, канга бийге баш ийбес жүрөгүмдү болбой тура ар ойгондо жогондой. Тапкандан соң сыйкырдын сүйүү дагым, тамшанып күндөн күнгө куруудамын, туйлаган жүрөгүмдөн ойгон таппай, болгонун сага жазган ырымдамын. Бакытка, байлыкка керилбедим, сүйүүдөн жеңилбедим, болгонун сагындаган саптарымда түн бою жазуудан эч эринбедим. Басылбай биз да канча сапар кылдык, чыныбыз күндөн күнгө катарланды, өзүмсүз өтө турган ар күнүмдө билбепмин азап менен ата атамды. Жоготкон абый, таарынычты жүрөктө багуу кыйын, оозу бүткөн жараны кайра чукуп, үйнө менен оорутпай жаруу кыйын. Сага жетүү, кол жетпеген асмандай, мага кыйын сага баруу жазганбай, ал жай сурап, эки ооз сүйлөп кат жазсам, ошол түнүн том китеп жазгандай. Канат сүйлөп, башкага учаарымда, сен мени оруп алдың тузагыңда, жылуулук издеп билген башкалардан, күлүмдөгөн күл жатса учагында. Жүрөгүмө жүзүлүк жүз чыгат, бекетке окшоп аргылып түнөгөн, шамал үйлөп тозгон уруп ышкырып, жашап жатат жылуулук жок жүрөгөн. Бир эле улуттан махабаттын татымы, опурталдуу, опийгенда ууданда, жазадайсан махабаттан бир жолу, чаман келбес кайта өйгөнүп турганга. Кайда калды менин сенен ак сүйүү, ойлогумда келбей турат чарчоодон, жашоо күрөш күчөп, күнү ар күнү, күнлөрүм көп, күз баса албай башоогон. Жарыгы жоготуп жатат канча түн, жаштыгым тартып кетип тоңолгон. Менин сүйүүм кыйын татаал көрүнөт, кара кетпеген бийик ашуу болот. Махаббат өйкөндүгү чагылып берип жатат. Ошол чечекке жүргөн кезде мекенден аз болгон. Окуу жайдан аз болгонун башкача сезим. Коңур күздүн салкын жери соңуда. Кош айтышкан саптар бүгүн жогоруда. Гүл үстүндө жайган аппак караңды көңүлдөрдү жараткан оорутпа. Көргүм деле келбей калды көктөрдү. Көк тиреген көзүм жумуп тоолукта. Жашыл жол салынган жер неге жакшыларды жашап Кудай толукта. Тапсам байлык акылым эч эсирбе. Табалаган окшош күндөр кесире. Таппай калсам туура жолду тагдырдан, жаратканым ачууланбай кечире. Таарынычым ошол болот түбөлүп, таланттардын кадыр баркын кетирбе. Акыйкатты айтсам өлүп кылычсыз, арманы көп мына ушундай мезгилде. Муздак болуп бара жатат өткөн күн, муңдуу жарык каалайсыңбы өчкөнүн? Качан болсо көрөм оор жубартынып, качкандарым бөлөк жакка көчкөнүн. Көрдүм далай көз мончокту туура эмес тагынган, көрдүм далай адамдардын көпкөнүн. Уктап ал деп ак шейшекке оронтуп, көрдүңөрбү кардын жерди өпкөнүн. Мага кымбат сага билбей магандай махабаты, түбөлүктү
өлкөмдүн. Ушул жерде жалаң кыздар отурат, жигиттерибиз отурат. Бирок ушул кыздар эртеңки келечек ээлери. Ар бир кыз эртең сүйүктүү жар, жубай. Бирок негизи бул өр мырзаларга тиешелүү. Бирок мырзаларды да тарбиялаган айылдар, кыздар, кыз бала деген чыгат. Кээде жейт ызаны. Кыргыздын эркебек мырзалары кылымга атыңар калыш үчүн урматта сыйласуй кыз баланы. Себеп биз баарыбыз бул жазага сен мен да муктажбыз суу абага. Сүйүүгө тил жетпей турса дагы сураныч тийишпе кыз балага. Энекең кеч болуп сыздаганда, эркелетчек менен кызгананда. Эгерде сен бүгүн ойлонбосоң, эртеңки балдарың кыз балада. Кээде жейт аябай ызаны, кыргыздын эркебек мырзалары кылымга атыңар калыш үчүн урматта сыйласуй кыз баланы. Ушуга катар эле улай, дагы ушул Роза Отунбаева демилгелери эл аралык мигрант аялынын бүтүндүгү деген долбоор биринчи жакта жүргөндө ишке ашкан. Ошондо биздин аял затына болгон зомбулукту буга чейин эле көтөрүп келишсе, анча этибар алышмас экен. Алар менен аралашкандан кийин дал ушул чыгарма жазылган. Аялга деген чыгарма. Ар бирибиздин эле энелерибиз бар, апаларыбыз бар. Көз алдыңардан өтүп болуш керек. Аял көрдүм, гүл кыз иштен жоголгон. Аял сенин күтөт бийик тоолордон, жоодураган көздөрү да чарчаптыр. Жоолугун ичиндеги ойлордон. Аял көрдүм, ичтен өзүн жеп салган. Ошентсе да бакытынан кеп салган. Мээрин төгүп жубатса да дүйнөнү, мерес тагдыр, сен аялсың деп салган. Аял көрдүм, ийилсе да сынбаган. Аялсың деп иштегилер сындаган. Аяп кетем аруу таза дүйнөсүн. Аялдын күндөр азыр чын арман. Тамырынан дагы тамыр узалган. Тагдыр менен тең жарышып сүз алган. Күйүтүнөн жасалган эркиндик, күч аялга келегейди. Көз арман бүркөйсө да күндүн нуру ыракта. Билик күйүп бүтсө дагы чыракта. Билген аял бул дүйнөнүн жарыгы, бир тамчы көз жашын дагы кулатпа. Аял көрдүм, гүл кыз иштен жоголгон. Аяр сезим күтөт бийик тоолордон. Жоодурган көздөрү да чарчаптыр. Жоолугунун ичинде ойлордон. Жаштарга насаат эретинде улуулардын улуу деген гүл ташпай өз көчөшүнө күйдүңдар күйгөдөрдү. Жакын эмес алыста ойло, жакка берер карызды ойло, ата бала урмактардын алдындагы парызды ойло. Сагынышып болор болбосун сине. Кей күнүгө калмайдан билишпей, ынтымактын жиңилдер сөзүп, ызгырашып сынабан билбей. Эй тууганым, бүгүнү оңосуң, эсиң жийда түшүнгү оолу, тирүүлүктө колоктошуп сыйгашып, көтөрүшүн чаңыракты жогот. Чоң өлкөлөр мылтыгы тоолу, чоң кичине согуштар токтободу, арамзаттын түбүнө арам жетип, арам курган дөөлөрү жок болобу. Тирүүлүктүн кербелери токтобосун, тирешүүлөр, кыйроолор коштогосун, түн уйкусун адам менен адам бузуп, түшүндүрө наристе болтурбосун. Чоң рахмат. Бүгүн ушул Бишкек мамлекеттик университетине келип, жакшынакай уламынан окуп, жан азык берип, дил азык берип, бир жакшы
көңілге елге тартылған біздің авторларға терең рахмет білдіреміз. Қаламыздар үшеуіміз барлығымыздан сіздерге шығармашылық игілік қалаймыз. Ушул кечени ушул акындардын жакшы салмалыктарын демилгелеп колго алып уюштуруп келе жаткан Роза Отурбаева Демиргес коомдук фондуна, Роза Жазбаева сизге жалпы эмгек жамаатка биз ыраазычылык билдиребиз. Ушул жерде жакшынакай жолугушуу үчүн шарт түзүп аткан Бишкек мамлекеттик университетинин жетекчилигине, уюштуруучуларга, эже агайларга, студенттерге рахмат, таазим этебиз, ыраазычылык билдиребиз. Барыңыздар. Сіздер менен бүгүнкү ностальгия аттуу Жакшынакай ыр майрамында поэзия кечесинде 4 автор, 4 ушул университеттин бүтүрүүчүлөрү болду. Алдыңыздарга атын атап сахнага чакырып коеюн. Ошо менен кечебизди жыйынтыктап жалпы бир сүрөткө түшүп алалык. Шыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты Акын Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү Элдар Аттакуров агайыбыз. Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү Акын Самат Таялиев агайыбыз. Акын Жаштанат Айгерим Токтоналиева. Акын Турсунай Калмурат кызы. Ошол Роза Отурбаева Демиргеси эл аралык коомдук фондунун мүчөлөрүн чакырып алалык. Жалпы студенттер көңүл бургансыздарга, эже агайларга, барыңыздарга терең ыраазычылык. Жалпы сахнага келсеңиздер биз сүрөткө түшүп алалык. Эстелик болуп кийин айта жүргөнүбүз жакшы. Кийин дагы сиздердин дагы жолугушууларды ушул жерде өткөрүп калсак, Чымыгы жүздөр менен, чыры жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен, эң жакшы